Ар бир кесиптин өз түйшүгү, өз сыймыгы бар. Ал эми сахналык кеп сабагынан берүү бул жөн гана эрежелерди үйрөтүү эмес. Бул ар бир сөзгө жан киргизүү, ар бир тамганын салмагын сездирүү. Шаркан эже бул кесипти жүрөгү менен тандап, аны өзүнүн жашоосунун башкы миссиясына айланткан. Шаркан Токтогуловна алгач Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институтуна тапшырып өтүп кеткен болсо, тагдыр анын багытын кыялы тарапка буруп коет. Капысынан искусство институтунда набор болуп атыптыр да, Москвага. Центральный вуз деп койчу ошондо. Театралдык окуу жайга. Анан эле көзүм жайнап кетти. Кой барып тапшырып көрөйүн. Өтсөм өттүм, өтпөсөм бияка деле өтүп кеттим деп. Анан ал жакка барганда бир орунга 60 баладан экен. Анан консультацияларына бардым, ошентип этюд деген эмнекесин үйрөндүм, үзүндүдөн айтып монолог бергенди үйрөнүп, ырдап, ошентип болгон өнөрүмдүн баарын көрсөттүм. Москвадан келген белгилүү киноактерлор отурушту, искусствоведтер отурушту, биздин Кыргыз драма театрындагы атагы чыгып калган мугалимдер отурушту. Гүлшара Дулатова отурду ошол жерде, Бакен Кыдыкеева отурду, Советбек Жумадылов, Бобек Ибраев, ушул сыяктуу чыгаан актерлор, режиссерлор отурушту да. Анан өтүп кеттим. 4 тур болду. Өзүм таң калып калдым. Ошентип анан 74-жылдан 79-жылга чейин 5 жыл Москвадагы Щепкин атындагы театралдык окуу жайына өтүп 5 жыл жогорку билим алып чыктым. Чыгармачылык кесипти аркалоону көбү анчейин олуттуу кабыл ала бербейт. Өзгөчө Шаркан эженин тушунда каршы чыккан ата-энелер арбын эле. Каарманыбызда бул жагдай кандай болгонун сурай кетсек. Потом бул Маяковский атындагы кыз келиндер институтун педагогика факультетине өтүп алып, аны таштап коюп, анан кайдагы артисттин окуусуна кетет деген, бул эмне деген шумдук деп апам чалкасынан кетти. Атам ошо колхоздо башкарма болуп иштейди, главный агроном болуп иштеп, чоң партийный кызматтарда иштеп жүрүп, бул эмне деген уят, артисттин окуусу болчу эле деп алар чалкат окутпайбыз деп. Анан кийин мен мектебимде директорубуз, ошол колхоздун башкармасы Чемерисов деген, Клиппенштейн деген биздин мектептин директору, ошол жерде мага сабак берген Дүйшөн Акчалов, кийин Дүйшөн Акчалов атындагы мектеп болуп калыптыр. Ошондой мугалимдерим, класс жетекчилерим үйгө чейин келишип Москвага өтүптүр деп. Апамды дагы атамды да экөөнү акырындан ийлешип, музыкадан сабак берген Сейдин агайыбыз бар болчу, ал Манас, Семетей, Сейтек китептерин алып келип, мен муну алгының барсын, окусун, таланты бар, биз билебиз деп ушинтип атып, анан кийин эптеп, септеп, баягы Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалиминдеги алтын айдай болуп анан Москвага кеткенмин. Болгон кыйынчылыктар болгон. Алган билимин жашоодо колдоно билген адамдар аз. Физикабы, математикабы, химиябы. Бирок кандай билимге ээ болбо, адамдар менен тил табышып, алака түзүүнү билбеген адамга башка алган билимдери деле жардам бербей калышы мүмкүн деп да айтып келишет. Заман дейбизби, технология дейбизби, канчалык өнүкпөсүн тил табыша билүү, кеп маданияты эч качан актуалдуулугун жоготпойт дейт каарманыбыз. Туура жана так сүйлөөнүн зарылчылыгы бул жашоодо абдан өтө керек. Сен сатуучу болсоң, анан кийин чулдурап сүйлөп бирдеме деп койсоң, кардарлар түшүнбөйт да сени. Кайра дагы сурайт. Экинчи сураса дагы деп койсоң эмне болот? Ой, койчу, мундуга кетип калат, бүттү. Мугалим болгонуң дагы чыгып алып балдарга бат бирдеме деп сүйлөп, андай мугалимдер да бар. Ай, болбойсуң, жазбайсың, болбойт, диктант жазып атканда дагы, окуганда балдар кандай укса, ошондой жазып коюшат. Меркантильность деген
мындай нерсе бар да, кандай көрсө укса балдар ошону түз кабыл алышат. Мындай кеткен билишпейт. Кандай болсо калп айтканды билбейт балдар. Вот. Ошон үчүн мугалимдерге деги кайсы кесип болобуз, доктурларга барсаң деле эмне лечение алайын дедим, кандай десем, ай муну ичсең мынтип, анан тияка барсаң ана тиги диагноз берет, анан мынтип коет. Бул андай болбойт да. Ошон үчүн туура жана так сүйлөөнүн бүгүнкү күндөгү жашоодо ролу чоң ролду ойнойт. Чыныгы мугалим китептеги теманы түшүндүргөн адам эмес. Баланын ичинде жаткан талантты көрө билген адам. Ал балдарды өмүр бою коштоп жүрүүчү билимге ээ кылат. Турар Кожомбордиев. Тамсил. Мүйүздү теке. Чоң курсак беке. Узун бут кеке. Жанада меке. Үчөөнүн мингени мүйүздү теке. Мүнкүдү теке. Жығылды беке, жығылды кеке, жығылды меке. Ыйлады беке, ыйлады кеке, ыйлады меке. Ушунун барын кылган ким? Мүйүздү теке? Жок. Ушунун барын кылган чоң курсак беке, узун бут кеке, жанада меке. Бул Сайра Кийизбаева атындагы мектепте Шааркан Токтогуловна эжебиз эмгектенет. Көркөм сүйлөө боюнча. Кызым мына 1 жылдан бери сабак алып жүрөт. Аябай жакшы өзгөрүүлөр бар. Жакшы кыргызчаны да жакшы өздөштүрдүк. Анан сүйлөө речти дагы жакшы өздөштүрүп алдык буюрса. Мына ушундай кесипти тандоо өзү чоң эрдик. Мен гана жаркырайын дебестен, балдардын ичиндеги жарыкты ойготоюн деп жашоо ар кимдин колунан келе бербейт. Шаркан Токтогуловна биздин мектепке келип иштегенине 2018-жылдан баштап билим берип атат балдарга. Өтө мындай жоопкерчиликтүү, өзүнүн жумушун так билген мугалим десем болот. Анткени бул Шаркан Токтогуловна эжекебиздин билими өтө мындай опытный десем болот да, опытный педагог катары. Өзгөчө балдар менен аябай жакшы иштеп билет. Анткени биздин мектепке буга чейин ушул сахна кеби деген сабагыбыз жок болчу. Аны ушу 2008-жылы биз сахна кеби сабагын ушу вокал бөлүмүнө ачканбыз. Ошол жылдан баштап иштеп жатат. Замандын өнүгүүсү дейбизби? Өзгөрүүсү дейбизби? Айтор учурда сөз бербей сүйлөгөн адамдар көп. Сөздүн күчү тынбай сүйлөөдөбү? Унчукпай калбоодобу? Деги эле туура ойду жеткирүү үчүн эмне кылуу керек? Туура угуп, кайра туура жооп бериш үчүн сен укканды билишиң керек. Сен менен адам маектешип атканда, өзүнүн оюндагысын айтып атканда, ошону сен уга билсең, бул деген чоң таланттын бир түрү. Биз укканды билбейбиз да. Өзүбүздүкүн эле айта беребиз, асага айтып аткан кулагың тышынан кете берет. Ошон үчүн уга билүү бул көп нерсени жеңилдетет. 1000 китеп оку. Анын мааниси сага жукпаса, анын мааниси сага пайда бербесе жашоо турмушта, башыңдан өткөн окуяларды окуган китебиңдеги окуялар менен салыштырып туруп бир чечимди чыгара албасаң, анда ал окуунун эмне кереги бар? 1000 китеп оку, бирок сен тарбияң жок болсо, сен тарбия деген маданияттын эле бир түрү да, ыйман, туурабы? 1000 китеп оку, 1000 маселе, физикадан чеч, химиядан чеч, математикадан чеч, бирок сенин маданиятың жок болсо, тарбияң жок болсо, ошол 1000 китептин кереги барбы? Кээде бир сөз адамды шыктандырат, кээде бир сүйлөм адамдын тагдырын өзгөртөт. Ал эми ошол сөздү жүрөккө жеткирип айтууну үйрөткөн адамдар чыныгы устаттар. Биздин өзүбүздүн жазуучулардын чыгармалары менен окуучуларды, студенттерди сугаргым келет да. Сугарыш керек. Айтматовдун чыгармалары менен сугарып баштадым, алгачкы чыгармалары. Ой, кээде айтышат да, керек болсо ата-энелер дагы айтат. Ой, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары уже актуалдуу эмес, эскирип калган, илгерки заман жөнүндө
депчи. Эмне үчүн? Шекспирдин чыгармасы актуалдуу эмеспи бүгүн? Классика. Пушкиндин чыгармалары бүгүн эмне актуалдуу эмеспи? Руслан менен Людмила деген чыгармасы актуалдуу. Көйгөйлөрдүн баары калып калган, айлана чөйрө өзгөргөн, мода өзгөргөн, лексикон бир аз өзгөргөн. Каармандардын жүздөрү башкача, а көйгөй баягы эле көйгөй болуп атпайбы? Жолон Мамытов кечки жомок. Илгери бир абышка, бара жатып алыска, кулак түрүп калыптыр, ыңаалаган добушка. Ошол жака барыптыр, көргөндө таң калыптыр, арча бешик ичинен бала таап алыптыр. Жалгыз коюн союптур, атын Асан коюптур, ал баласы эр жетип айга барып конуптур. Жылдыздарды териптир, жерге ташып келиптир, сурагандын баарына бирден жылдыз бериптир. Ошол нурдан тараптыр, азыркы күйгөн электр. Шаркан эже сыяктуу адамдар өздөрү гана жылдыз болууну каалашпайт. Алардын эң чоң бактысы артынан дагы жүздөгөн жылдыздардын жанганы. Балким бүгүн жаңылмач айтып тартынган бала эртең эл алдында тайманбай сүйлөгөн инсан болуп чыгат. Балким бүгүн тамсил айткан кыз эртең сахнанын көркүн ачкан талантка айланат. Устат үчүн мындан өткөн сыймык жок болсо керек.